За каждый сом, которому было выделено со стороны государства, будет отвечать. Жарайды. Уктуң бу? Ошо 1 миллиард каякта экенин баарын жооп бересиң. Да, 40 миллион. 42 эмесби? 42 да болушу мүмкүн. 2 миллион 700 миң калган. Ошо 1 миллиард сом акчаны каяка бөлүнгөн, кайсы объектилерге бөлүнгөн, ал объектилерге иштеген иши, натыйжалуулугу, пайдасы, зыянын толук изилдеп чыккыла. Прямо сейчас взять под стражу мэра города, под стражу мэра города, за невыполненные работы выдал деньги. Жооп бергениңиздер. Уялбайсыңар, моундай парт кылып коюп. Конечно, ел мен азыр келе жатып, мына көрдүм, мына келе жатып, мына жолдорду да көрдүм, башканы көрдүм. Бул Токмоктун мындай акыбалга келип калганын мышык ыйлагыдай болуп калыптыр. Мышык бир ушунча кердим, бир гүл көрбөдүм. Bir gül turmak. Köçөнү кара, бардыгы саргайган, бардыгы бозоргон, бардыгы куураган. Не деген акмакчылык? Мен бул токмок эмесби билбей калдым мен бул жерчи. Мен каяктагы бир билбейм, каерге түшүп калганымды өзүм сезбей атам. Мына үйлөр сага карайбы? Мага карайт. Бул үйлөрдүн араларынан да аралап чыгайлы, ошондой булар дагы. Ошондой эле. Арызак болот. Ошондой эле. Жаман. Бул сиз келаткан жолду тазалап. Мына үйлөрдүн арасында ушундай эле куураган бардыгы. Сизге даярдалып кооздолгон жерлерди көрдүңүз азыр. Ичин араласак башка көрүнүш тапты. Мына үйлөрдү араласак ушундай эле, баары куураган. Мында жаман. Гүл бүл эгилгенби? Жок, бир гүл жок биякта. Суу жок, гүл жок, чөп жок. Шаар эмес. Ну хорошо, бул жак чүйгө карасын. А могул этаждардын аралары кандай болуп атат? Бул этаждардын аралары баягы ТСЖ болуп бөлүнүп кеткен, камча кыдышат. Бюджеттен акча. ТСЖ бөлүнүбү, башка бөлүнүбү. Сен деген, сен магачы, мен айта бербечи жанагы ар түрдүү макул. Жарайт. Чылтоолорду айтпастан сен ушуну жасашың керекти. Азыр мен бөлүнгөн акчаларды баарын текшерем. Азырчы бөлүнгөн акчаларды каяка бөлүндү, канча бөлүндү, кандай аткарылды, эмне болду, эмне үчүн аткарылып, баарын текшерем. Ар бир сом үчүн жооп бересиң. За каждый сом, которому было выделено со стороны государства, будет отвечать. Жарайт. Уктуң бу? Ошо 1 миллиард каякта экенин баарын жооп бересиң. Сен анан жанагы аны издеп, муну издеп, тигил жардам берет, бул жардам берет дебегениң. Дебейм. Сага эч ким жардам бербейт. Сага мыйзам гана жардам берет. Подрядчикти мэрия тандады. Туура. Значит, мэрия да жооп бериш керек бул жерде. Туура. Кара жооп бергениңиздер. Мындай акыбалды караганы келди. Ооба, туура. Анан майда чүйдө маршрутка, остановка, тротуар менен мына ушул жерде мэрлер бар, аким бар, губернаторлор ушулар заниматься этишет. Белиби? Вопрос назначения, вопрос республиканы. Тихо. Бизде ушул 30 миңдей киши жашайт Токмокто. Анан кийин биякта спорт комплекси жок. Чемпион Азии самбодан дагы, бокстон дагы чемпион ушул микрорайондо болот, ушундай Алмазбековдун. Анан кийин бизге спорт комплекс керек болот. Биякта жер депутаттар бөлүп беришкен жер. Эме Анан кийин эмеге курултайда кайрылганбыз. Минтранс. То есть Минтранс говорю, Минстрой. Зачурулган жок. Могул жерде бөлүнгөн жери бар экен. Эртең спорт комплекси башталат. Токмок шаарына качан 1 миллиард сом бөлүнүп берилди? Айтылачы? Эч качан болгон эмес. Тарыхта болгон эмес. Ушу Токмок шаарына 1 миллиард бөлүнүп бергени. Былтыры урматтуу президентибиз өзү башында туруп бөлүп бергиле Токмокко деп туруп бөлүп бергенбиз. 1 миллиард сом акча бөлүп бергенбиз. Ошол акчадан эч кандай натыйжа чыкпаптыр. Так, ГКМБ. Ошо 1 миллиард сом акчаны каяка бөлүнгөн, кайсы объектилерге бөлүнгөн, ал объектилерге иштеген иши, натыйжалуулугу, пайдасы, зыянын толук изилдеп чыккыла. Уктуңузбу? Толук изилдеп чыккыла. Ушул нерсени мен урматтуу жетекчилер баарыңарга айтып коеюн. Мына район акимдери отурасыңар. Райондун центрлери бар. Мына мен айтканды угуп атасыңар, Шаарда машина менен жүргөнүңөр көрбөйүн. Жөө жүргүлүгүн. Шаардын ар бир метр жерин жөө басып, аралап, көрүп, суу жетпеген жерден суусун, тазаланбаган жерин тазалап, эгилбеген жерин эгип, жаман болгон жерлердин баарын карагыла. Уктуңарбы? Суусунан баштап инфраструктурасын бардыгына. Силерден талапты коюп сурамайчы, силерден эч ким сурабайт турбайбы? Мына губернатордун акыбалы бул. Сиздин акыбалыңыз бул. Токмок шаарды ушундай кылып атасың, анан сиз районго барып сурамак белеңиз. Районго барып сурап, кайсы районну жыргап атканын көрмөк белеңиз. Кыдырганыңыз кана? Эмне үчүн көрбөдүңүз да Токмок шаарын? Эмне үчүн көрбөдүңүз Токмок шаарын? Кыдырсаңыз, сөзсүз түрдө президентибиз тапшырманы берип,
Мен келип могул жерде чогулушту өткүзүп силер менен ызычуу болушубуз керек беле. Ушунун баарын сиз жасашыңыз керек. Сиздин түздөн түз милдетиңиз. Уялбайсыңарбы? Иштебейсиңерби? Иштебесеңер кеткиле да. Урматтуу президенттин өкүлү, Чүй облусту боюнча акимдер, шаардын мэрлери, силердин ар бириңерге 3 күндүк убакыт. 3 күндө ойлоңгула. Иштегиңер келбегениң кет арыз жазып. Иштегиң келбегениң, иштей албагандыгың, же болбосо ушул ишке көзүң жетпегениң арыз жазып кеткиле. Уктуңарбы? 3 күнүн ичинде. Кеткениңердин ордуна жаңы балдар, иштейм деген уул кыздарыбыз келип иштейт. Кетпей калып иштегениңерге талап ушундай коюлат. Ал жерге 50 миллион каралган, бирок тендердин жыйынтыгы менен 44 миллион уткан. 44 миллион уткан. Ошол 44 миллион канчасын азыр бердиңер? Биз 40 миллиондай берип салдык. 40 миллион. Буну камчы кылыш айтпай түшүндүрөм. 40 миллион бердиңизби? Точно айтыңыз. Да, 40 миллион 42 эмесби? 42 да болушу мүмкүн. 2 миллион 700 миң калган. Жок, эми кандай болушу мүмкүн? Азыр просто кагазында 42, точно айтыңыз. 42. Эмне үчүн акырып деп атасыз? Жок, мен жаңылып калыптырмын камчы кылыш айтып. Алдайын деген ой жок. Субботадан жаңылып отурсаңыз анда кандай деген жетексиз? Прямо сейчас взять под стражу мэра города, под стражу мэра города, за невыполненные работы выдал деньги. Силер бүт эле кишти 42 миллионго бүттү деп 44 миллион ишти, 44 миллиондукту. Уже кабыл алып койдуңар. Акчасын берип койдуңар. Бердиңерби акчасын? Акчасын бердиңер. Объекти көрдүңүз кандай состояние турат? Ким жооп берет буга? Мен жооп берем. Так, сиз жооп бересиз. ГКМ уктуңузбу? Прокуратура, УВД.